абдан ушундай жагымсыз окуя болуп калды. Ошо бизге жеткен маалыматтар боюнча, ошол милициянын маалыматтары боюнча, ошо 21 июнь таңгамал биздин студентибиз Оштунун гуманитар технологиялык коллежинин архитектура 20 тайпасынын студенти экендиги такталган. Анан кийин биз белгилеп коюшубуз керек, бул студентибиз өзү технологиялык коллежде 9-дун базасына тапшырган, ал 1-курсту аяктаган да студентибиз. Гуманитар технологиялык коллеждеги окуу графигине ылайык ал жердеги экзамендик сынак сессиялар аяктаган. Алар уже каникулдук период болчу. Анан кийин ал студентибиз ошол таңгамал бул эми кандай болгон, мен аны билбейбиз азыр. Милициялардын да так маалымат болуш керек. Бул кокустук окуя болгонду же өзүн өзү өлтүрүү болгонду, ал боюнча бизде маалымат жок. Биздеги болгон маалымат ушундай болуп атат. Анан кийин биздин окутуучуларды, кураторлорду мен тиешелүү жөнөткөн учурда, ошо кураторлор жөнөткөн учурда алар айтып келишти. Бул студентибиз өзү апасы менен Ош шаарында жашап турган, бирок сөөктү ошо жалал абадка алып чыгып кетти деген маалымат бар. Абдан өкүнүчтүү. Анан кийин эми биз мен ошол кураторлоруна тапшырмаларды бердик. Биринчи биздин ошол кыздын ата-энеси менен байланышууга болгон аракетибиз белгилүү себептерге байланыштуу ишке ашкан жок. Себеби кыздар мындай азыр трагедия маалында, аза күтүү маалында, анын группалаштары менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Сүйлөшүүлөрдү менимче укук коргоо органдары дагы жүргүзүп жатат. Менимче укук органдарында маалымат так болот да бул тараптанчы.